Силер булар кылып атканыңар ширк го, Аллахка шерик кошуп атасыңар. Жалгыз Аллахтын өзүнөн суранбай шерик кылып атасыңар десе, жок. Биз Аллах Тааламдан мындай айтканда шапаат тилеп атабыз. Аллахка жакын оулиялар, солихтер, адамдардан биз сураган жокпуз. Алардан биз жардам сураган жокпуз. Биз алардан болгону бизге шапаат кылуусун гана суранып атабыз. Аллахтын алдында алардын руху жакын өтүп кеткен адамдар, алар жакшы адамдар, жандары Аллахка жакын, Аллах Тааламдын ортосунда ортомчу болуп бизге жакшылык тилеп, жамандыктан оолак болушубузду Кудайдан тилеп беришин гана суранып атабыз дейт. Үшүнтүп келтирет да. Бул деген так анык өзү го дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде мушриктердин жооп берген жообу го. Алар ушундай деп жооп беришкен да. Биз Аллах Тааламга жакындап атабыз, шапаат тилеп атабыз деген го. Ошо эмнеге махлукаттарга байланып. Аллах Таалам Зумар сүрөсүнүн 3-аятында وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Аллахтан башканы Кудай кылып сыйынып алгандар, алар айтышат: биз тек гана Аллах Тааламга жакындаш үчүн гана ибадат кылып атабыз деп. Мына буларга жооптор. Жана Юнус сүрөсүнүн 18-аятында Аллах Таалам айтат: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Аллахтан башкага сыйынгандар, сыйынып аткан кудайлары эч кандай зыян да, пайда да бере албайт. Алар айтышат дейт сыйынып алып: булар тек гана Аллахтын алдында бизге шапаат кылуучулар. Аллахтын алдында булар тек гана шапаат кылуучулар деп айтышат. Мындайча айтканда, ушул мушриктер, ушу ширкке түшүп калгандар, алар ширк кылдык деп эйткен. Алар шапаат тилеп атабыз. Булардын руху Кудайдын алдына учуп кеткен. Аллахка жакын адамдар, анан жөнөкөй адам эмес, солих адамдар, аулия адамдар. Ушулардан болгону Аллах Тааламда жаныңыз Кудайга жакын, Аллахка жеттиңер, силерден шапаат тилейбиз деп гана суранабыз деп актанышат экен. Мына ушунун өзү ширк деп айтып атат. Чындыгында шапаат бул Аллах Тааламдын акысы, шапаат Аллах Тааламдын мүлкү. Аны эч ким тияка бияка бере албайт. Ал Аллах Тааламга таандык. Зумар сүрөсүнүн 44-аятында: эй Мухаммад, айткын дейт Аллах Таалам. Кулиллаху шафаату жамия. Айткын, шапааттын бардыгы жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык. Анын мүлкү асмандар, жерлердин бардыгы. Фахия тутлабу миналлах ла минал амват. Ал деген Аллах Тааламдан суралат, өлүктөрдөн эмес. Бул нерсени Аллах Таалам бизге кабарлап кеткен. Шапааттын эки шарты бар белгилүү. Биринчиси Бакара сүрөсүндө 255-аятында Аллах Таалам: "Ман заллази яшфау индаху илля биизни". Ким анын алдында шапаат кыла алат, эгер Аллах Таалам уруксат бербесе дейт. Бул деген биринчиси Аллах Тааламдын уруксаты болуш керек. Аллах Тааламдын уруксаты менен болот шапаат. Жөн эле бирөө оулия ошонун ортого сала берсем эле, ошол макул болсо эле шапаат берилип калбайт. Көрдүңүздөр булар кандай ушундай жерден адашканын. Экинчиси, шапаат кылына турган адамдан да Аллах Таалам сөзүнөн, амалынан ыраазы болуш керек. Сөзүндө келимеси болгон ла илаха иллаллах, амалында момун болгон адам болсо, мына ушул эки нерсе бириккенде анан шапаат болот. Аллахтын уруксаты жана шапаат кылына турган адамдан Аллахтын ыраазы болушу. Амбия сүрөсү 28-аят: "Ва ла яшфауна илля лиман иртада". Алар шапаат кыла албайт эч кимге, тек гана Аллах Таалам кимден ыраазы болсо дейт. Наджм сүрөсү 26-аятында да: "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатухум шай'a". Канча деген периште бар асмандарда, алардын шапааттарынан пайда жок. Шапаат бере албайт эч кандай, тек гана Аллах Таалам уруксат бергенден кийин гана. Лиман яша уайрда. Кимге Аллах Таалам кааласа жана андан ыраазы болсо, мына ошондолорго гана шапаат берилет дейт. Тоха сүрөсү 109-аят: "Яумайдин ла танфау шафаату илля лиман адина лахур рахман ва радия лаху каула". Ал күнүндө эч кимге шапаат берилбейт, тек гана кимден ырайымдуу Аллах ыраазы болсо, сөзүнөн ыраазы болсо, мына ошолор гана шапаат берилет дейт. Ушунун бардыгын эмне дейт? Далалат кылып аяттын баары көргөзүп турат. Аллах Таалам уруксат бермейинче, шапаат кылына турган адамдан Аллах Таалам ыраазы болмоюнча шапаат кылынбайт. Шапаат деген бул сага белек эмес, сага берилип калды, калаган адамга белек кыла бер деген сөз эмес. Ушинтип чаташканда, ширк кылгандар
шапаат деген баягы мисалы пайгамбар мындай шапаат кылат экен, сойлих адам шапаат кылат экен десе, бир анын бир бонусу катары же бир белеги катары өзү каалаган адамга жумшай берет экен деп түшүнүп алат да адамдар. Шайтан мына ушундай сүрөттө көргөзүп берип койгон. Ошон үчүн жана кээ бир адамдар мен сүйлөшкөндө ушинтип сиздерге башыңыздарды айландырат. Ай тууганым, өлүктөр ыраазы болбой, тирүүлөрдүн иши жүрбөйт экен. Ушундай сөздү алып келет дагы. Булар өтүп кетпедиби? Булардын жаны Аллахта жакында турабы дейт. Алла бизге караганда Кудайга жаны жакында. Анан булар өлгөндөн кийин азапталсабы, эмне болот? Алланын алдында жазасы берилип, тазарды да булар дейт. Анан кабырга барганда адамдын үнүн угат, сөзүн угат го деп ушинтип келтирип, анан эми ушулардан биз бир жакшылыкты, жамандыкты ортого салып Кудайдан сурансак, бирок алардан суранган жокпуз биз. Билип атабыз, өлүктөр пайда зыян бербейт. Бирок биз ошолордун шарапаты менен, керемети менен, олиялык бир касиеттери менен Кудай Тааланын алдында жакшылыкты сурап калып атабыз. Биз деген күнөөкөр элбиз, мындайбыз, тигиндейбиз деп башты айландырат дагы. Ошентип адамдар тартып кетет. Анан адамдар ойлоп калат, чын эле биз күнөөкөр болсок, булар болсо, олиялар болсо, жөнөкөй адамдын мазарына, кабырына барган жоксуң. Мына ушулор менен ортого салсаң эмнеси жаман? Сен деп, сен тек гана болгону Куранда келген шапаатты сурап атасың. Шапаат деген бул Алла Таалам ушу кулдарына белек кылып берет. Каалаган адамды өзү бейишине тартып кетет. Тозоктон оолак кылганга ортомчу болот Кудайдын алдында деп жалпы уруксат берилген жакшы сөздөрдү, шапаат деген ушундай сөздөрдү алат дагы ширк торуна түртүп берет. Ошондо айтыңыз сиз, ай тууганым, шапаат бар Куранда, аны эч ким танган жок. Кааласаң канча деген аяттарды окуп берейин, мына жогоруда айткан аяттарды айтыңыз. Анан шапааттын 2 шарты бар, сен билесиңби ушуну деп. Эң биринчи эле Кудай Таалам уруксат бериш керек экен. Экинчи, шапаат кылына турган адамдан Алла Таалам ыраазы болуш керек экен. Шапаат Аллахка таандык экен, анын мүлкү экен. Анда кимден сурайбыз шапаатты? Аллахтан сурайт экенбиз анда шапаатты. Анда эмне кереги бар өлүккө кайрылабыз? Эмне кереги бар өлүктү ортомчу кылабыз биз? Элестетиңиз, Аллах Таалам бир адамга уруксат берсе да, сен шапаат кыл десе дагы, анан ал адам айтат, "О Роббим, мен эми муну шапаат кылайынчы" деп, бир тууганына шапаат кылайын деп атат деңиз, кыямат кайымда. Муну мен шапаат кылам, Аллахым, ушуну өзүң ырайыңды төгүп кечирип койчу, өзүм менен кошо бейишке алып кетейин десе, ал адамдын акыбалы каралат тууган. Ал адамдын сөзүнө, амалына деген ушу сөзүндө келмеси барбы оозунда? Ла илаха иллаллах. Амалында намазы барбы? Деген бир балким өзүнүн сөзү менен, амалы менен бейишке жетпей кала тургандай абалда болуп калса, Алла Таалам уруксат берсе ошону абалын, анан шапаатка түшөт. Анан капыр болсо, ал мушрик болсо, Алла сактасын, сөзү жок же амалы жок болсо, уруксат бербейт ага. Керек болсо кыямат кайымда хадистерде сүрөттөлгөн Ибрахим пайгамбар өзүнүн атасын көрөт. Атасына шапаат кыла албайт. Ошол жерде ыйлап алдагы кыямат кайымда атасынын абалын көрүп айтат. Шапаат бере албай тозокко атасы кандай кулап түшкөнүнө чейин көрөт. Эгерде адамдын кандай кадыр барыкка жетип шапаат ала турган болсо, анда Ибрахим пайгамбар атасын куткарып калат эле, шапаат кылып. Ошон үчүн аларга жеткириңиздер, айтыпчы. Шапааттын шарттарын, ансыз шапаат болбойт. Анан жыйынтыгы келип, бар Аллахтын уруксаты болсо, Аллах ыраазы болгону гана адамдан шапаат бериле турган болсо, анда Аллахтын мүлкү болсо, бул Аллахка таандык болсо, Аллахтан гана сурала турган болсо, анда шапаатты Алла Тааламдан сурайбыз биз. О Аллахым, мага Мухаммад алейхиссалату вассаламдын шапаатын насип кыл деп айтса болобу? Болот. Сиз себеби Аллах Тааламдан сурап атабыз. Анан бир кабырга барып алып, же о сойлих адам, о оли адам, сен мага шапаатыңды насип кыл десе болобу? Болбойт. Себеби сиз өлүктөн сурап атасыз. Мына ушул нерсени жанагындай бүтөмүк болуп кетишип алып, анан бул шапаат деп адамдардын башын айландыргандарга түшүндүрүңүздөр. Арбак, сарбак, Аллахтан башка периште болобу, Аллахка жакын болгон, Аллахтан жөнөтүлгөн пайгамбар болобу? Эч кими Аллахтын уруксаты жок, Аллахтын ыраазылыгы болбостон шапаат кыла албайт. Шейх сөзүн улап, Аллах Таалам шапаат кылуучу адамга уруксат бербесе, анда ал шапаат кыла албайт. Анын шапааты оозуп кетпейт Алланын уруксатынан. Мындайча айтканда, шапаат бериле турган адамга Алла Таалам каалаганыңды кыла бер, капырды деле шапаат кыла бер деп, мушрикти болсо деле шапаат кыла бер деп берип койбойт. Шапаатты кандай Алла Таалам уруксат берсе адамга, ошондой шапаат кылынычу адамга да уруксаты керек.
ыраазылыгы керек Алла Тааламдын, ал адамдын сөзүнө жана амалына. Мисалы бул дүйнөдө кээ бир шапааттын түрлөрү бар да адамдардын арасында. Ошол адамдын уруксаты жок эле аты менен кээ бир маселелерди чечип аласыз. Жанагынтип бир кыйынчылыктан адамдардын арасында бир бүтпөгөн маселелерди адамдын атын айтып, ошонун жакын экениңизди айтып, анан ал адам аны тааныгандыгынан, баланчанын эниси болосуңбу? Же баласы болосуңбу? Аны урматтайм, сыйлайм. Мейли ошондой болсоң деп, бир документиңизди же бир ортодо бир нерселерди чечип алсаңыз болот. Анын уруксаты жок эле. Ушинтип ойлойт, жана мушрик, ширк кылган адамдар ушинтип ойлойт. Бул дүйнөдөгү адамдардын арасында биринин аты менен бири колдонуп, маселени чечип алгандай, адам менен жакшы болсоң эле, ошону ортомчу кылып, анын аты менен, авторитети менен чечип кетет. Кээде ал адам өзү да билбей калат. Кабары да жок, ушинтип менин атым менен иштерди бүтүрүп атканын билбейт деп. Билбей калат. Так ошондой ойлоп алат. Алла Тааламга деле биз бир олия менен дос болуп алсам, бир солих адамга жакын болуп алсам, ошонун атын аты берсем, мени таанып калса, билип калса, анан кыямат кайымда мен менен жакын жүргөн, мага көп дуа кыла берген, мага жакын болгон адам каякта, ошого шапаат кылайынчы деп, балким мени бейишке тартып кетет деп, же тозоктон куткарып кетет деп сүрөттөйт да. Адамдардын арасында уруксаты жок деле кызматташтыкта ошентип бири-бирине шапаат кыла берет. Бирок акыретте андай эмес. Алла Таалам шапаатында сөзсүз уруксаты керек, ыраазы болуш керек. Тиги шапаат кылуучу адамга да уруксат бериш керек, анан шапаат кылынуучу адамга да Алла Таалам абалын карайт. Ким бул шапаат кылып адам? Абалы кандай? Ошо шапаат кылына турганга татыктуубу? Ошондойго акыбалы барбы, жокпу деп каралат. Ал эми бул дүйнөдөгү нерседе махлукаттын алсыздыгынан кабар берет. Анын кабары жок, гайыпты билбейт. Жана президенттин атын атап, чоң жанда жүрүп калып, көп маселени чечип, ошонун аты менен иштерин бүтүрүп жүрбөйбү? Шапааттай эле да бул дүйнөдө ошентип. Ал махлукат алсыз да билбейт. Алла Таалам бүт кыймыл аракетти эмне деп атат, кандай деп атат, эмнени көздөп атат, баарын билүүчү. Эч нерсе Аллахка чашыруун эмес. Кыскасы бул бөлүмдө чыныгы шапаат Аллахтын колунда. Алла Тааламдын берешендиги менен, ырайы менен мууминдарга, ыхластуу адамдарга күнөөсүн кечирип, көп каталарын жоюп, ортодо ошол солих адамдардын, пайгамбарлардын, жакшы адамдардын дуалары менен шапаат кылат.